Бүгін бізді Ош шаарында өтіп жатат. Біздің спонсорлар тарабынан 10 техника белек қатары берілді. Бұл техникалардың бардығын біз Ош шаардық мэрияның балансына өткөрүп беребиз. Мына өзүңөр жакшы билесиңер, азыр мына кыштын бир эле айы калды. Марттан баштап көчө төгүү башталат. Ошого бир мына жакшынакай портер үлгүдөгү машинени жашылдандыруу чарбасына берейин деп чечтик. Бир чоңураак машина үстүнө гүл көчөттөрдү салып, ташып, шаарды бир карасын, гүлдөр эгилсин, тигилсин деп татнакай ушундай машинени бердик, чоңураагын. Биздин жумуштардын баардыгын ошолор аткарат да, жерлердечи. Ошоло биздин маптар, биздин көзүбүз, кулагыбыз ушу маселени чечели деп 9 лаба үлгүсүндөгү машинени белекке, бизге ошол спонсор тарабынан белекке беришти. Биз 9 мапка 9 лаба үлгүсүндөгү машинелерди азыр мынакей беребиз. Мынакей машина кут болсун, жакшылыктар кайдаңыз, шаарды тазалаңыз, шаарды гүлдөрдеңиз. Бул эме чектөө болбойт, Кудайым бурса дагы жакшы техникаларды алабыз. Макулбу? Меңиз. Кана. Ташчы. Берчи ачышты. Мына сонун экен, жаңы сонун экен, аябай. Как раз силерге керек болчу, гүл ташыганы, көчөт ташыганы, Основной гүлдөргө аябай сонун болду да. Все, кут болсун. Жакшылыктар кайдаңыз, жакшылыктар кайдаңыз. Так. Ең алты жапалак аймак башкармалыгыбыздын башчысы. Жапалак. Кандай жакшы иште, жакшы. Мен жакшылыктарга мен абайлабай дагы. Мен кут болсун, Кут болсун. Сизди 2 күндөн бери чогуу жүрүп атабыз, Машина кут болсун. Рахмат. Жакшылык күндөргө айдаңыз, элдин кызматын кылыңыз. Ошол жердеги бүт маселе чечкиле. Эл менен жолукканда анча-мунча мустуларды алгыла, ташыгыла, көчөттөрдү бияктан зелень стройдон алып барып эккиле, бактыккиле, карагыла. Көчмө жыйында мен сөзсүз барам. Ар бир деталын карап айдагыла. Мамлекеттики дебей, мынакей менин орун басаларым билет, бар машинелерин алып койдум. Мен өзүм машинамды коюп койдум. Давайчы пешком жүрөлү депчи. Эми силерде жумуш көп, силер айдагыла. Ошого кеткен бензинди мен силерге берем, жардам берем. Жакшы карап, жакшы иштегиле, макулбу? Менин маптын жетекчилерине силер үчүн мен эшигим такай ачык. Келгиле, чогуу чечели, сүйлөшөлү, баарлашайлы, отуралы. Мэрия тарабынан, спонсорлар тарабынан жардам беребиз. Машина кут болсун, жакшылыктар кайдаңыз, Давайте, куттуктайм. Мен эртең көчмө жыйын болгондо барып сураймын. Мына биздин жетекчилик кандай иштеп атат деп. Эгер начар иштесеңиздер, жумуштан кетесиздер. Борбордук көчөлөрдү, тетиги Масалиев атабыздын атындагы көчө, Курмандан Даткайнебиздин атындагы көчө, Ленин атабыздын атындагы көчөлөрдүн баардыгын көрктөндүрүү иштерин баштайбыз. Мына эскиликке жеткен бактарын баарын кыябыз. Ордуна жаңы, современный, жакшынакай, жанагындай мусор азыраак бактарды тигебиз. Ошол моменттен пайдаланып, сиздерге да как раз көчөттөрдү беребиз. Ошолорду эме маалымат бергиле. Жылда бир 50дөн 100дөн көчөт тикселе кандай сонун болуп калат. Макулбу? Ошону менен бирге азыр мына кызыл сызыктан чыгып кеткен бардык көчөттөрдөгү, особенно тетиги Масалиев көчөдө кызыл сызыкка чыгып кеткен ишканалар бар экен. Магазин, ресторан, салон, столовая, заправкалар бардыгын сносить будем. Мен биринчи жумушум, Кудайым буйруса мына жакам кармап сүйлөйүн. Биринчи жол мына Мамырова көчөнүн асфальтын басуу, экинчи Калина көчөнүн асфальтын басуу, үчүнчү Көкүмбек көчөсүнүн асфальтын басуу. Так, ал эми мына март айынын асфальт иши башталат. Ага чейинки бир абдан көйгөйлүү маселе
Tetiyakta Perikulöstük'te bilesiңер, Масалиева, Муниева көчөсүнө жанагы эки кабаттуу көпүрөнү. Ушул көпүрө абдан биздин шаардын тургундарына ыңгайсыздык жаратып. Ушул көпүрөнү батыраак бүтүрүп, мынакей балдар менен сүйлөштүм. 10 февраль күнгүгө буюрса, 10 февраль күнгүгө асфальтсыз ичин эметип, жолду ачып коюуга пландаштырып атабыз. Биздин эң биринчи задачабыз ушул жолду ачып алсак, анан жана капталымдагы жолдордун бардыгын менин тиги тротуарларды оңдоп, жакшынакай витке келтиребиз. Анан ошол жерде бир аябай бир кооптуу 2 заправка бар экен, АЗС, Red Petroleum и МПА дегенчи. Ал жерде бул жагында Мунара деген 12 этаж кабаттуу үй турат, бул жагында Нурзаман үйү турат, аябай кооптуу экен. Эгер жарылуучудай болсо, биздин жүздөгөн, миңдеген биздин жарандарыбыз ошол жерден жабыркайт да. Бир адамдын бизнеси деп, бир адамдын чөнтөгү деп, канча деген биздин жарандарыбыз жабыркайт. Ошон үчүн ал кишилердин да ээлери менен азыр түшүндүрүү иштерин баштап, башка жерден, ал жерден, во-первых, тыгынды создавать этет экен, биринчиден элге аябай кооптуу экен, экинчиден тыгынды автомобильный тыгынды создавать этет экен. Ушул маселелерди Кудайым буйрса чечебиз.